Досум аяшым менен сүйлөшүп жүрүп баш кошту. Азыр бактылуу жашайт. Кайдан уккан биздин участкалык милиция келип, жашы жетпеген кыз турмушка чыкса болбойт. Эми баланын ата-энесин жана нике окуган молдону дагы жоопкерчиликке тартылат деп жатат. Эми сүйүшүп сүйлөшүп турмуш курган экөө болсо, ата-энесинде эмне күнөө? Молдо эмне, мамлекеттик кызматкерби? Келген адамдын паспортун сурап каттоого алган. Менин суроомо толук жооп берип коюңузчу. Эмне үчүн ата-энеси жоопкерчиликке тартылат? Сиз айтып жатпайсызбы, сүйүшкөн тигеки болсо, ата-энесинин кандай күнөөсү бар? Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинде 18 жашка чейин бала болуп саналат. Бала. 18 жаштан жогору бул эрезеге жеткен болуп саналат. А 18 жашка чейин анын жоопкерчиликти ата-энеси тартат. Ошондуктан 18 жашка чейинки жаш улан кыздарыбыз баш кошконго мыйзам тыюу салынган. Буну кантип тыюу салган? Бул Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинде нике курагы 18 жаш деп көрсөтүлгөн. Демек 18 жашка толо электер нике курууга мыйзам жол бербейт. Ошол үй-бүлө кодексинде жазылып турат. Эгерде ушул талапты аткарылгандыгы, мындай ушул мыйзамды бузса, анда мыйзам чегинде жоопкерчилик тартат. Ал мыйзам чегинде кантип жоопкерчилик тартат? Бул боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинде көрсөтүлгөн. Ал жерде ошол 18 жашка чейинки жарандарды ошол мамлекеттик каттоого алып барбай, мамлекеттик каттоодон качып, аны өз ара макулдашып, анан ага кошумча ошол дин өкүлү биздин молдокелер келип нике окуса, бул дагы мыйзам бузууга жатат. Албетте, мыйзам бардыгына бирдей. Ал молдо болобу, ал теги башка диндин өкүлү болобу, же болбосо таптакыр эле мындай динге ишенбеген адам болобу, мыйзамдын алдында бардыгы бирдей. Мыйзам жөнөкөй адамдарга дагы, молдолорго дагы бирдей иштейт. Ошондуктан, урматтуу суроо ээси, бул жерде сизге мындай деп жооп берет элем: 18 жашка чейин турмуш курса болбойт. Эгер курса бул мыйзам бузуу, 18 жашка чейинки никеге турган адамдардын никесин кыюу бул мыйзам бузуу. Ошол эле учурда ата-энелери билип туруп, бул кылмышты жашырып аларды мындай үйлөнүүгө макулдук берген, бул дагы кылмыш болуп саналат. Ошондуктан 18 жашка чейинки жаш улан кыздарды мындай турмушка берүүдөн, же болбосо үйлөө ошол баягы ала качуудан, аял ала качуу, мажбурлоо, никеге тартууга атайлап урдоо, булардын бардыгы кылмыш. Адам эркин болуш керек, бардыгы мындай ыктыярдуу, анан мыйзамдуу болуш керек. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодекси 14-берене нике курагы. Нике курагы 18 жаш деп белгиленет. Нике курагы жөнүндө ушул кодекстин талаптарын бузууда күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. Кыргыз Республикасынын жаза кодекси 178-берене. Диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу. Нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу менен ага карата никеге туруу боюнча диний ырым-жырымдарды жасаган адамдан ата-энелери, аларды алмаштыруучу адамдар, никеге туруу боюнча диний ырым-жырымдарды жасаган адам, ошого тете жашы жете элек менен никеге туруу боюнча диний ырым-жырымдарды жасаган жашы жеткен адам экинчи категориядагы эркиндигинен ажыратуу менен жазаланат.